soğup jatıp kalgan kızlar жүгүрүп келип бакалавкамен соғып барып чачып өзүнө келтирген. Ошондо мектеп администрациясына келип директор завуштардын ошо класс жетекчилерин чакырып айтканмын. Буюп мынакей талаа таш жалкасынан түзө бир Ағдай жерінде қара құшылай тисе, айдай баламның анасын еч ойлабадыңарбы? Қарабайсыңарбы? Күн көріч, средаға жейін еме, 5 сым чарып қойғылай. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, амансыздарбы? Өтө бир жүрөк ооруткан окуялар болуп атат го, ошол интернетти көрүп алып. Жүрөгүң ооруйт, зейниң кейит. Ошол мектепте дагы эле ошол рекетчилик, дидешана, бирин-бирин уруу, бирин-биринен акча талап кылуу, ошогон мындай бир туура эмес түшүнүктөр бар экен. Кече ошол мектепте ошол рекетчиликтин айынан жаш окуучу өлүп, ата-энелери сыздап отурат да. Ошол эми окуучунун дагы, өлгөн баланын дагы ата-энесине сабыр тилейбиз. Аллах таалам балдарыңыздардын жайын бейиштен кам болсун. Мен ойлойт элем, ушул рекетчилик, ошол нерселер азыр жок болсо керек мектептерде жаш балдар арасында. Эми мурда бар болчу да, биздин мектеп маалыбыздачы. Азыр эми жок болсо керек, эми бардыгында телефон бар. Бир нерсе болсо интернетке чыгып кетип коркуп деле ушул нерселерди кылбаса керек депчи. Көрсө бар экен дагы. Бул өтө туура эмес түшүнүк да. Бирөөнүн баласы мектепке окуганы келет, билим алганы келет, таалим алганы келет. Билим алганы келсе, адам болоюн деп келсе, мектептен таяк жеп, өлгөнү бул кандай бул? Туура эмес нерсе да. Ошол жаш бала мектепке окуйм деп келип, аракет кылайын дейм, ата-энемдин ушул чейинсин актайын, окуйун, кызыл көбөлөк менен өтөйүн деп ниет кылып, тырышып окуп жүрсө, бул жактан өзүнөн чоң класстагы балдар аны уруп басымдуулук кылса, баягы балада окууга желание жок болот. Мектепке барууга каалоосу жок болот. Ошентип жүрөгү сыгыла берет да. Анан ушул жаш балдардын арасында мындай түшүнүк бар. Урса, бирөөгө айтайын десең, сен эркексиңби же көтсүңбү дейт да. Кой менен ушул балдар арасында көт болуп калбайын, эркекмин деп ата-энесине дагы айтпай, ушул окуучу ушундай болду да. Кече мен ушу интервью көрүп отурсам, бизге айткан эмес, мага чалганда балаңыз жыгылып калды деп мугалимдерин чакырган. Көрсө Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва, Казакстан кирди-чыкты маселеси пайда болсо, анда сиздерге Элдер агабыздын командасын сунуштайбыз. Көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар кызматыңыздарда. Казакстанга эч кандай ортомчусуз өздөрү түз алып барып, түз алып келет. Андыктан төмөндөгү телефон номерлерге байланышыңыздар. Элдер агабыздын командасы кызматыңыздарда. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. кылбай эле бул баламды уруптур, окуучулары, классташтар айтып атат, мугалимдер жашырган менен деп турат дагы жердечи. Эгерде ошондой биз барганда чындыкты айтканда, эч болбосо балабызды сактап калганга шанс болот эле. Врачтарга барганда бул балабызды жыгылып түштүрсөк, алар деле жыгылып түштүр деп ошого карап чара көрүшкөн. Эгерде уруптур дегенде, анда алар деле ошого карап чара көрүш керек эле, балким сактап калат элек деген сөздөрүн айтышты да. Анан мектепке барбай койдун десе, үйдө ата-энеси урушат. Бар бала мектепке бар деп. Мектепке барса, чоң класстар урат. Анан баланын жүрөгү сыгылып, эмне кылышты билбей, окууга дагы желание жок болот, башка нерсе дагы желание жок болот да. Ошол жаш балдарга, окуучуларга балким көрүп атса айтат элем, инилерим, бул нерсенин кереги жок. Эгерде ушул нерсе менен сен күчтүү болом, ушул нерсе менен сен баягы
авторитет болом десең адашасың. Сен авторитет бол, ата энеңдин ишеничин актап авторитет бол. Сен авторитет бол, ошол сага берген ата энеңдин 5 сом 10 сомуна барып курсагың тойгузуп туура жака колдонгон үчүн авторитет бол. Сен авторитет бол, ошол мектепти 5ке окуп, дин эмнеңди 5ке коюп ата энеңе барып көрсөтүп сыймыктанып авторитет бол. Сен авторитет бол, качан ошол балаңыз молодец экен, ата энесине рахмат экен деп ушул рахматты айттырып туруп авторитет бол. Сен авторитет бол, ошол мектепте окуп жүрүп 5ке бүтүп кызыл күбөлүк менен бүтүп ата энеңе барып сүйүнчүлөп авторитет бол. Өзүңдүн жүрүш турушуң менен авторитет бол да. Бирөөнү уруп ушундай бир дедевщина кылып, рекетчилик кылып авторитет болуштун кереги жок. Ар бир ата эне өзүнүн кандай бул ата эне үчүн бала бул жаны да. Эч ким өзүнүн баласыны мектепте бирөө урушуну же бирөө тебишини, таяк жештиришин каалабайт да. Ушундай окуялардан кийин эми ата энелер деле чочуп калды окшойт. Ошого мен ойлойм, ар бир мектепке камера коюп иштетип кылып көзөмөлдөш керек. Бул ушинте берсе анда балдар өлө берсе анда болбой калат да. Мугалимдер деле карап мындай кылбагыла деп ошол урган балдарды катуу көзөмөлдөп билип калса кокусчу дагы. Ата энесин чакырып балаң ушундай кылып атат деп ичине бир урушуп койсо, баягы бул уйлаганда эле ушундай кылбайбы дейм да. Жакшы бул көзөмөлдөш керек туугандар. Бул өтө жүрөгүм ооруду деп отуруп албай элестет. Сиздин балаңыз ушинтип мектепке барып өлүп кетсе, эмне деген бул, кандай бул? Бар болгула туугандар, аман болгула. Ошо.